Конституция деген эмне? Конституция бул адамдардын ортосундагы келишим. Анда эмне үчүн жана кантип чогуу жашайбыз? Кантип жана эмне максатта мамлекетти түзөбүз? Президентке, парламентке, сотторго кандай ыйгарым укуктарды беребиз деген өңдүү маселелер камтылган. Конституция өлкөнүн мамлекеттик түзүлүшүн аныктайт. Ал мыйзам иерархиясындагы эң жогорку юридикалык күчкө ээ. Өлкөдөгү бардык мыйзамдар ага шайкеш келиши керек. Конституция чиновниктердин бийлигин чектейт, мыйзамдын үстөмдүүлүгүн кубаттайт. Конституция бизге эмне берет жана жашообузга кандай таасир этет? Сиз шайлоодо добуш бере аласыз. Эгер 18-ге толсоңуз жана каттооңуз болсо, өз тандооңуз боюнча Кудайга ишенип же ишенбей кое аласыз. Каалаганыңызды айтып жаза аласыз. Чогулуп, каалаган маселени талкуулай аласыз. Ордерсиз сиздин үйүңүздү тинтей алышпайт. Өзүңүзгө каршы көрсөтмө берүүгө сизди мажбурлай алышпайт. Ар кандай учурда айталы ишке орношуп жатканда дискриминацияга кабылбайсыз. Мамлекет аныктаган салыкты төлөөгө милдеттүүсүз. Базалык медициналык кызматтарды жана базалык билимди акысыз ала аласыз. Ошондой эле Конституцияда мамлекет камсыздашы керек болгон бир катар укуктар жана эркиндиктер жазылган. Конституция бийликти чектөө жана тең салмакты кармоо аркылуу экономикалык өнүгүүнү камсыздайт. Конституцияны көп эле өзгөртө берсе болбойт. Бул өлкөгө туруктуулукту жана мыйзамдуулукту берет. Баш мыйзамга кандай өзгөртүү киргизилбесин, ал кеңири коомчулук менен өтө кылдат талкууланышы керек. Аны өзгөртүүдө мыйзам менен белгиленген процедураларды бузууга жол берилбейт.